Кызамык Кыргызстанда кайрадан күчөй баштады. Жаш наристелерди этияттаңыз. Жол тескөөчүлөр знактарды айдоочулардан сурай баштады. Сиз дагы сак болуңуз, знактарды жакшылап жаттап алыңыз. Бүгүнкү видеодо айдоочулар знактарды канчалык деңгээлде билерин билип аласыз. Май кызматкерлери сизди жөн гана кетип жатканыңызда токтотуп знактарды сурабайт. Сиз жол эрежесин буссаңыз гана знактарды сурашат. Трамп украиналыктарга боор ооруду. Россия Украинаны жиндидей бомбалап жатканын айтты. Коркунучтуу торнадо Америкада сел торнадонун кесепетинен 23 адам каза болду. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ошто пара менен соттук медициналык эксперт кармалды. Атайын кызмат Ош облустук соттук медициналык экспертиза борборунун кызматкери Туркиянын жарандан опузалап акча талап кылган. Ал каза болгон уулунун сөөгүн берүү процессин тездетүү үчүн 100 000 сом сураган. Шектүү 1 апрелде мурда белгиленген акчаны алып жаткан жеринен кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Була Карша медиа. Орусияда балык кармаганы барган тургун 2 күн унаас менен музда калды. Орусиянын түнүк чыгышындагы Магадан облусунун жергиликтүү тургуну унаас менен 2 күн муз үстүндө калып калды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык 5 апрель күнү жүздөгөн балыкчылар өзгө жок кырдаалдар министрлигинин эскертүүлөрүнө карабастан Гертмер булуңуна балык улоого барышкан. Натыйжада аталган аймактагы муздардан жарака кетип, жээктен бөлүнө баштаган. Балыкчылардын көбү жээкке жакын болгондуктан сыртка чыгууга үлгүрүшкөн. Ал эми Nissan үлгүсүндөгү унаанын ээси унаас менен деңизде калып калган. Куткаруучулар 2 күндөн кийин 8 чакырым Япония тарапка узап кеткен балыкчыны табышкан. Бирок алар дагы унааны чыгара алышкан эмес. Учурда дагы деле унааны чыгаруу аракеттери болуп жатат. 10 kg. Кыргызстанда оңролдуу чет элдик унааларга номер бериле баштайт. Өлкөдө чет өлкөдөн мыйзамсыз ташылып келди делген оңролдуу унааларды легалдаштыруу башталып, алгачкылары кыргыз номерларын алышты. Кыргыз номерун алган оңролдуу унааларга 10-региондун номерлары берилүүдө. Кабыл алынган токтом боюнча мыйзамдаштыруу иштери 1 апрелден 1 октябрга чейин жүргүзүлөт. Эске салсак, президент Садыр Жапаров чет элдик номерлуу унааларды мыйзамдаштыруу боюнча жарлыкка кол койгон. Ага ылайык министрлер кабинети 2 айдын ичинде мыйзамсыз келген деген унааларды каттоонун жол жобосун иштеп чыгып, тиешелүү чечим кабыл алат жана 6 айдын ичинде ишке ашырат. Легалдаштыруу 3 этап менен ишке ашырылары белгиленген. Булак Суперкежи. Ушуяка келдик, мына легализацияга многу армянский номерди. Альхамдулилля, мына ушекте жигиттер эч кандай тоскоол кылбай, мына кассеталар номерлерин чейин тагып берди. Рахмат. Буларга Алла булардан разы болсун. Коркпогула жигиттер, эме кылгыла. Альхамдулилля, баары эле оңой. Анан силер митингге чыгып, аяка кылып, бияка кылып, эме кылбагыла уят болот. Канча сом төлөдүңүз? Төлөдүм 1323 сом төлөдүм кассага. Да, бул жигиттер эч нерсе албады. Наоборот, ошо кассеталарды коюп беришти. Рахмат, Алла разы болсун. Жазакалла херун, баракалла фикум. Ва алейкум ассалям, рахматуллахи ва баракатух. Борбор калада алгачкы жоо азындар гүлдөй баштады. Быйыл Бишкек шаарында 235 998 даана Голландиядан алынып келген жоо азындар отургузулду. Учурда алардын алгачкылары гүлдөп, шаар тургундарын жана конокторун кубандырып жаткан кези. Кала бийлиги билдиргендей, шаар тургундары Эмен паркында, филармониянын имаратынын жанында, театралдык жана диний тарбия скверлеринде, ошондой эле Жеңиш, Ататүрк парктарында, Карагаш токоюнда гүлдөп турган жоо азындарды көрө алышат. Борбор каланын бардык тургундарын жана конокторун жаздын жана гүлдөгөн жоо азындарын кооздугунан рахат алууга чакырабыз дешти мекемеден.
акшда катуу суу ташкынынан жана торнадодан кеминде 23 адам каза болду. Акшнын орто батыш жана түштүк аймактарында катуу суу ташкынынан торнадодан кеминде 23 адам каза болду. Бул тууралуу Казинформ маалымат агенттиги жазды. Маалыматка караганда өлкөнүн 10 штатында 90-дон ашык торнадо катталган. Анын кесепетинен 6000ден ашык каттамдар кармалып, электр жарыгы үзгүлтүккө учураган. Каза болгондордун көбү Теннесси штатында, алардын ичинде жашы 7 элек балдар да бар. Эске салсак, сел 2 апрелде башталган, нөшөрлүү жаандан улам келип чыккан. Кентукки штатындагы Луисвилл шаарынын мэри Крейг Гринберг суу каптоо шаардын тарыхындагы эң жаман окуялардын бири экенин белгилеген. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Трамп Орусия Украинаны жиндидей бомбалап жатат. Ошол эле маалда Киев менен Москва ок атышууну токтотуу боюнча макулдашууга жакын калды, деди АКШ президенти. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен жолугушуудан кийин Ак үйдө журналисттердин суроолоруна жооп берди. Ошентип биз Орусия менен жолугуп жатабыз, Украина менен жолугуп жатабыз жана жакындап калдык. Бирок мен акыркы бир жумадагы жардыруулардын баарына ыраазы эмесмин. Бул кооптуу, деди Дональд Трамп. Өлкөдө кызамык оорусу уланууда. Кыргызстанда кызамык оорусу дагы эле жүрүүдө. 1 апрелге карата 4872 учур катталып, анын ичинен 8 адам каза болгон. Оору пневмония, энцефалит, диарея жана суусуздануу сыяктуу татаалдашуулардан улам ооруканага түшүүгө же өлүмгө алып келет. Биз ар бир ата-энеге кайрылабыз. Эмдөөдө бул жөн гана медициналык процедура эмес, бул сиздин балаңыздын ден соолугуна кам көрүү деп белгилешти Республикалык иммунопрофилактика борбору. Бакай атадагы айылда тайды жарып жеп жаткан 2 жырткычтын бирин атып салышты. Кече 7 апрелде Бакай ата районунун Кыргызстан айылында жергиликтүү мергенчилер тайды жыгып жеп жаткан 2 карышкырдын бирин атып алышты. Бул тууралуу мергенчилер билдиришти. Маалыматка караганда алар карышкырдын бирөөсү атылып, дөбөтү качып кетүүгө үлгүргөн. Бул 2 карышкыр кече күнү эле бир кородон торпок жарып кетишкен. 7 апрель күнү кайра кайтып келип, чоң тайды жыгып жеп жатышкан жеринен бирин атып алдык. Аны дагы акмалап жүрөбүз, анткени бирөөсүн аткан соң ал кайра кайтып келип, королорго кол салып өч алат, деди алар. Булак турмуш кежи. Жол милициясы айдоочулардан жол эрежелерин сурамжылай баштады. Коркпой туруңуз, бул азырынча эске салуу иретинде жүргүзүлүп жатат. Жолдогу чыныгы сынактар 1 сентябрдан тарта башталат. Статистика боюнча Кыргызстандагы жол кырсыктарынын 91% айдоочулардын айыбынан улам болот. Буга чейинки сурамжылоодо транспорт башкармалыктардын 70% жол эрежелерин толук кандуу билбей тургандыгы аныкталган. Окуңуздар, үйрөнүңүздөр. Негизги максат сургандан кийин жакшы кабат эле айтып, ону окуңуздар деп билдирип белек берет. Профилактические мероприятия, что водители хотят знать правила дорожного движения. Сейчас его запросят знаки. Здесь у нас есть вот ваш документ. Приоритет правой машины. Нас понимаем. Да? Круглый знак — это знак чего? К какому знак относится? Запрещающий, да? Запрещающая обгон. Обгон запрещен, Да, чуть заволновалась. Ну ничего. Есть остановка запрещена. Вот остановка запрещена. И стоянка запрещена.
Сурамжылоо иштер жүрүп жатат. Биздин ажоонун жана талаптары боюнча сентябрда экзаменге кире алабыз десе, ошого чейин биз айдоочу менен ортодогу мамиле жол эрежесин билбегенге тактап 70% жол эрежесин билбегендиктен болуп жатат да. Анан ошого карата биз баягы сентябрга чейин күчтүү билгенге чейин айдоочудан просто сурап, анан камап коюп жатабыз, ошо жол эрежесин карап, көңүл буруп, окуп койсоңуздар деп. Анан азыр сизден бирөө сурап койсун жол эрежеси боюнча. Бул улук тескөөчү бул сизге булар. Война сплошной бит. Война сплошной. Эме. Полковка за сен айт. Жо, отур, жо машинада отур. Айтып жатсам азыркы сурамжылоодо өзүңүз көрдүңүз, өзүңүздүн жетишпейликтер туурабы? Ошол биз айга чейин бизде дагы бир 5 айыбыз бар экен, ошого чейин бир жакшы жол эрежени дайындалып, мен ойлойм, эмки ушул сурамжылоодо сиз 5 кеттеп Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Улум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөгөл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Экөөбүздүн номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун.